Самат Кыштабекович, сурооңуз барбы? Мэриянын өкүлүнө. Сиздерде негизинен азыркы кайрылуу өтүнүчтүн маңызы азыркы күндө соттук процесстер бул боюнча көп болуп аткандыгынын себебинен эметип атасыздар да, ушул негизде мындай канааттандырылбай жатат да, сиздердин талашыңыздар негизинен. Талашыбыз канааттандырылбай, жана ошол мөөнөт калыбына келтирилбей көп иштер токтоп калып атат. Түшүнүктүү. Эгерде Көп ишпи, ошону айтып атпайбы? мындай Санын билесиздерби? Так санын билбейм, бирок бүгүнкү күндө Эми мына болжол менен айтканда дегенде. болжолу менен Бүгүнкү күнгө так санын айта албайм азыр. дагы бир суроо. Эми негизинен жалпы жарандардын укугун коргош керек. Негизи баягы бөркү ал десе баш алгандай ушул жок деп эле анан баардык мурдадан берилген жерлердин баардыгын карап чыгыш да менин оюмча туура эмес деп эсептейм да. Бирок ошол кезде ошол берген жердин кызмат адамдары жоопкерчиликке тартуу маселеси да толук каралыш керек деп сиз эсептейсизби? Бул суроо боюнча мен түшүндүрүп кошумча айта кетчү нерселер бар да. Жанагы сиз айтып атпайсызбы, кызыкчылыктар корголушу керек депчи. Бизде вот бир эле иш боюнча пример келтирип кетейин, мисал келтирип кетейин. Административдик орган акимчиликтер тарабынан да мурда жерлер бөлүнүп берилген под индивидуальное жилищное строительство. Бирок бүгүнкү күндө ошол жерлер разрешительный документтер жок болгондуктан өздөштүрүлгөн эмес да. Бирок ал план боюнча жолго же болбосо жашылдандыруу скверге каралган жерлер, и ошол иштер боюнча дагы мөөнөттөр калыбына келтирилбей жатат да. Жоопкерчиликке тартуу боюнча бүгүнкү күндө козголгон кылмыш иштери бар. Мыйзамсыз берүү боюнча же болбосо ошол жердеги жооптуу кызмат адамдарынын колдорун жасап печаттарды фальсификация кылуу боюнча кылмыш иштери бар козголгон. Алар негизинен жоопкерчиликке тартылышы керек да, туурабы? Тартылыш керек деп эсептейсиз? Тартылыш керек деп эсептейм, бирок жагдайга келгенде колу башка адамдар аркылуу коюлуп же болбосо печать фиктивный болуп калгандыктан кылмыш иштери в отношении должностных лиц были прекращены. Башка суроо жок. Сурооңор жокпу? Судьялар жокпу сурооңор? Айтыңызчы, өзүңүздүн өтүнүчүңүздө ушундай жазып кеттириз да, ушул мөөнөт ушундай мыйзамсыз берилген коомдук жана социалдык маанидеги жалпы бир пайдаланууга берилген жерлерге как исключение деп мындай исключение деп болуш керек деп атасыз да. Негизи ушундай мөөнөт болуш керекпи? Ушундай укукту жокко чыгаруучу мөөнөт болуш керек, бирок ошондой жерлерге ушул мөөнөт колдонбош керек деген ой болдубу сиздин ходатайствоңузда? Биздин ходатайстводо мөөнөт такыр жокко чыгаруу эмес болгондо бул мыйзам күчүнө кире элек деди эле. Вот мэрия иш жүргүзүп келгенбиз да, биздин өтүнүүчүбүз негизинде соттор мөөнөттү калыбына келтирип жүргөн. 10 жылдык чектөө негиз жок эле мөөнөт калыбына келтирүү мүмкүн болчу да, если ошого жүйөлүү себептерди алса. Сиз өзүңүздүн өтүнүчүңүзгө айтып атасыз, ушу именно ошол жерлерге жанагы коомдук баягы мыйзамсыз берилген коомдук жана социалдык маанидеги гана жерлер ушундай мөөнөт ошолорго мындай болбош керек дегендейчи айтып атасыз да. Калгандарына боло бериш керек, туурабы дегендей. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды айттык, мөөнөттү ошо алып салыңыздар. Жооп берди. Суроо жокпу башка? Отуруңуз.